Ала Бука районунда чек арадагы Советсай айылына кепилденген жеңилдиктер берилбей келет. Бул тууралуу аталган айылдын тургуну билдирди. Советсай айылы Өзбекстан менен тыгыз чектешкендиктен 2020 жылы чек арадагы аймак макамын алган. Деген менен айылда жеңилдиктер эмес, көйгөйлөр арбын. Кепилденген жеңилдиктерди алуу үчүн жергиликтүү бийликтен тарта өлкө башчысына чейин тургундар кат жолдошкон. Советсай айылы 1-май айыл өкмөтүнө карайт. 180 кожолук бар. Ал жерде мектеп дагы көйгөй, бизде садик дагы көйгөй. Мындайча айтканда, тагдырдын өгөй баласындай болуп четте калган айыл. Ошол чек ара статусун алгандан бери биздин айылыбызга эч кандай кепилденген жеңилдиктер берилген жок. Жайында ысык болуп суу жетишпей, эл эгин албай калгандан кийин эл эмне менен жан багыш керек? Ала Бука району боюнча кардиолог, невропатолог адистери жок. Андан сырткары гемодиализ борбору жана томография аппаратына муктаждык жогору. Мындан улам жергиликтүүлөр аксыга же Ошко барып текшерилүүгө туура келет. Больницага келсек, томография дейт. Onu түшүнбөйбүз, томография дегени караанда болот экен. Караанга барып 2 күн өчүрөт. Оору адам кайтканы кайтат, кайтпаганы ошол жерде. Одан gelsen Oşko var dedik. Oş'ta bir pensiye yetmez eken, bir uyuz satıp barad ekensin. Çeçeğizden büyüdük da, Çeçeğiz. Bunu hemen Kudağa şükürümle Kırgızistan olup kaldık. Memlekette tüftelip kaldı. Yemin şu kişi yetse, şunu koyup verse, yelge sal, muhtaçlığı bolağı degen ümitte aytıp atam. Aksakaldığı etti. En algaç bu kadrların жетишпестиги, врачтардын жетишпестиги. Азыр мына жарандарыбыз айтып атат, кардиолог жок, невропатолог жок, биз аксыга барып көрүнөбүз депчи. Анан бул кадрлардын жетишпестиги бул область боюнча бүгүнкү күндө 218 врач жетишпейт. Бул деген аябай чоң сумма. Ошол эле мезгилде ошол Ала Бука районунда дагы 8 врач жетишпейт да. Аппарат Жалал Абад областы боюнча өзү мамлекеттик мекемеде жок аппарат. Бул аппарат өтө кымбат турат, 100 миллиондун тегерегинде турат. Ал аппаратты алып келгенден кийин да аны ошол адисти окутуу, акча төлөп деги окутуш керек. Бул маселелер бүгүн облус башчысы Абсаттар Сыргабаевдин эл менен жолугушуусунда белгилүү болду. Ала Букадагы жыйынга коңшу райондун тургундары да катышып, облустук жана райондук маанидеги көйгөйлөр айтылды. Тургундар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эл менен тыгыз иштебей жатканына нааразычылыгын билдиришти. Ошол эле сууну, ошол эле садикти өкмөт барып эл менен жолугушпайт. Ошол себептен элдин бугун ушул жерге келип айтып атат. Ар бир жетекчини ээрчитип, администрация ар бир айылга барсын. Ошондо нол чогулуш нол жерде бардак жоюлат. Кайсыл региондон көп көйгөйлөр жаралып атат, кайсыл жетекчинин айынан ушул көйгөйлөр чечилбей атат. Бул боюнча жетекчилерге дагы баа берилет. Облус башчысы көтөрүлгөн көйгөйлөр алдыда чечилерин айтып, бул үчүн протоколдук тапшырмалар берилгенин кошумчалады. Ошондой эле чек арага жакын жайгашкан аймак боюнча токтолуп өттү. Статус берилген, жеңилдиктер берилбей калган. Мен бул боюнча маалымат эми алдым. Азыр кагаз түрүндө беришти. Мен ушулардын кагазын тиркеп министрлер кабинети төрагасына жөнөтөм. Жеңилдиктер берүү боюнча. Жеңилдиктер бул электр энергиядан жеңилдик болот, салыктан бошотулушу мүмкүн. Анан ал жерде ошол мындай жакыр жашаган үй бүлөлөрдөн бекер окутуу боюнча дагы ушундай жеңилдиктер болушу мүмкүн. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, регион Ала Бука району.